Түркістандың башқа чөлкөмдөрүнө караганда Жети Суу областында улуттук боштондук күрөш өтө курч мүнөздө өткөн. Ошондуктан лекциябыздын экинчи бөлүгүндө Кыргызстандын түндүгүндөгү көтөрүлүштүн жүрүшүнө жана көтөрүлүштүн басылышына токтолобуз. Кыргызстандын түндүгүндө көтөрүлүшчүлөр менен падыша аскерлеринин ортосунда кан төгүлгөн кагылышуулар көп болгон. Кыргызстандын түндүгүндөгү көтөрүлүш 10 июлда Каркырада өтүүчү Жарманкеде башталат. Каман Карагай деп аталган жерде чогулган эл Россия падышачылыгынын колониялык саясатын айыптап, падышанын жарлыгына каршы чыккан. Жыйынга катышкандар колониялык эзүүнү күчөтүп аткан Россия падышасынын буйругун аткарбайбыз, өзүбүздүн балдарыбызды аскерге жөнөтпөйбүз деген бүтүмгө келген. Бул жыйынга кыргыздар менен кошо казактар, уйгурлар, дунгандар жана сарт калмактар катышкан. Июлда башталган көтөрүлүш август айында түндүк Кыргызстанды кучагына алган. 16-жылы 8 августта Кеминдик кыргыздардын өкүлү Ыбырайым Төлө уулу жетектеген чакан топ Ысык көлгө курал жарак ташып бараткан 7 арабаны курчоого алып, арабадагы 178 мылтыкты 30 миңдей ок дарысы менен колго түшүргөн. Буга шыктанган Кеминдин эли көтөрүлүшкө жигердүү катыша баштаган. 9 августта Кеминдеги көтөрүлүшчүлөр Чоң Кеминдеги Новороссийский орус кыштагын курчоого алып, аны өрттөгөн. Кичи Кеминдеги Самсоновка станицасын курчоого алышып, ал жердеги дыйкандарга дагы кордук көрсөткөн. Августтун орто ченинде Бишкек уездиндеги 12 болуштуктун эли көтөрүлүшкө активдүү тартылган. Чүйдүн күнбатыш бөлүгүндөгү кыргыздар дагы көтөрүлүшкө жигердүү катыша баштаган. Боштондук үчүн күрөшкө Тянь-Шандын эли дагы тартылган. Кочкор чөлкөмү көтөрүшчүлөрдүн чордонуна айланган. Бул жердеги болуш Канат Ыбыке уулу көтөрүшчүлөр тарабынан хан шайланып, көтөрүлгөн эл Канат ханга баш ийүүгө ант беришкен. Кочкордогу көтөрүшчүлөр адегенде азыркы Кочкор кыштагы, мурун Столыпино кыштагы деп аталган. Орус кыштагын талкалап, аны өрттөшкөн. Кочкорду ээлегенден кийин көтөрүшчүлөр Шамшынын бели аркылуу Чүйгө ашып, жолдон шыргыйдан найзаларды жазышат. Канат хандын жетектеген көтөрүшчүлөрдүн колунда 30-40 гана барденке мынтыктар болгон. Калган эл жанагындай шыргыйдан жазалган найзаларды, чокморлорду, союлдарды көтөрүп орустарга бет алган. Чүйгө келген Канат хандын көтөрүлүшчүлөрүн Чүйдүн эли колдогон. 2000-3000 миңдей адам чогулган. Алар Чүйдүн жака белинде жайгашкан орус кыштактарын талкалаган. Калыстык үчүн белгилей кете турган нерсе, көтөрүлүштүн жүрүшүндө кыргыздар тарабынан дагы орус дыйкандарына карата зомбулук
жырткычтык болгондугун айта кеткенибиz туура. Көтөрүлгөн эл адегенде эски токмокту ээлеп алып, андан кийин чоң токмокту 13 августтан 22 августка чейин камоого алган. Токмоктогу орустарды Кыргындан, Ташкент менен Верныйдан келген 1600 аскер сактап калган. Орус аскерлеринен сокку жеген көтөрүлүшчүлөр чегинүүгө аргасыз болгон. Канатхан өзү колго түшүп берген. Канатханды Верныйга алып кетишип, ошол жактан өлүм жазасына тартылган. Көтөрүлүш Ысык көл кылаасында өзгөчө курч мүнөздө өткөн, анткени ал жакта дагы колониялык режим күчтүү тараган. Көлдүн айланасында орус дыйкандары жайгаштырылып, дыйканчылыкка ылайыктуу жерлердин бардыгы тең кыргыздардан тартылып алынган. Бул жактагы көл кылаасындагы көтөрүлүш 5 августта күч алып, 10 августта бүтүндөй көл кылаасын каптаган. 11 августта кыргыздар дунгандар менен биргелешип Караколго чабуул койгон. 13-14 августта көтөрүлүшкө Караколдун айланасындагы сарт калмактар дагы жигердүү катышкан. Белгилей кете турган нерсе, көтөрүлүштүн жүрүшүндө бул жакта дагы эки тараптан тең мыкаачылыктар көрсөтүлгөн. Караңгылыктын айынан кыргыз эли куралсыз болгонуна карабай, Россиянын регулярдуу аскерлери менен беттешүүгө аргасыз болуп, чоң кыргынга учураган. Колониялык режимдин 20-кылымдын башында күч алганын сезген Кыргызстандагы акылдуу адамдар, өзгөчө агартуучулар, көп жерди кыдырып көзү каныккан көсөм адамдар кагылышууну токтотууга, элди кыргындан сактоого аракет кылган. Мына ушундай адамдарды дагы белгилеп өткөнүбүз абзел. Мисалы, көлдүн башындагы Ак суу жергесинде болуштук кылган Кыдыр аке Байсары уулу көтөрүлүштү токтотууга, падышанын буйругун аткарууга элди чакырган. Бирок Кыдыр аке орустарга сатылып кетти, мунун сөзүн укпагыла деген чагымчылар дагы көп болуп, Кыдыр акенин тилин албай орустарга каршы көтөрүлүп, натыйжада канга бөлөнүп, Кытайга качууга аргасыз болгон. Элди токтотууга күчү сөзү өтпөгөн Кыдыр аке эл менен кошо Кытайга качып, качкын элди Кытайда дагы зордук зомбулуктан коргоого аракет кылып жүрүп, аман калган эли менен кайра көчүп келгени белгилүү. Чүйдөгү белгилүү агартуучу, билимдүү адам Дүр Сооронбай уулу дагы өзүнө тиешелүү элди, анткени ал дагы болуш болуп иштеген элди Кытайга качырбай кармоого, аларды жазалоочу отряддардын огунан сактап калууга болгон күчүн жумшаган. Натыйжада Дүр Сооронбай эли азыркы Чүй районунда жайгашкан элди Кытайга качырбай сактап калган. Тилекке каршы ал 1918 жылы Ак гвардиячылар тарабынан атылган. Ушундай эле аракетти Суусамыр элин бийлеген болуш, түркмөн болуш жасаган. Бул дагы качууга камынып жаткан Суусамырдын элин токтотуп,
орус администрациясынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп, элди Кытайга качырбай калган. Жумгалдан баягы Кожаяр уулу деген даанышман адам Жумгалдын бир бөлүгүн качырбай коргоп калган. Таластан Төлөбай Дөөлөт уулу деген адам дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Таластын элин жазалоодон куткарып, элди тынчытууга көп аракеттерди жумшаган. Россия падышачылыгы тарабынан көтөрүлгөн элди басуу үчүн регулярдуу аскерлер жөнөтүлгөн. Көтөрүлүш башталганда эле Түркістан крайынын генерал губернатору болуп, генерал Куропаткинди дайындаган. 1916 жылы 17 июлда Түркістанда согуштук абал жарыяланган. Россиянын согуш министринин буйругу менен июль айында Түркістанда мурда жайгашкан Россия аскерлерине кошумча 11 батальон, тактап айтканда 3000ден ашык казак орус жөнөтүлгөн. Алар 42 замбирек, 69 пулемет, аскерлердин баардыгы 5 атар мынтыктар менен куралданган. Түркістандын 3 областында, Сырдария, Фергана, Самарканд областтарында көтөрүлүш июлдун аягында басылып, эл тынчыган. Ал эми буларда көтөрүлүшчүлөр тынчыгандан кийин негизинен көтөрүлүш Жети Суу областынын жергесинде, Кыргызстандын түндүгүндө, анан Казакстандын азыркы Алматы обласы жайгашкан жерде болгон. Ошондуктан Түркістанға келген куралдуу күчтөрдүн баардыгы тең ушул Жети Суудагы көтөрүлүштөрдү басууга багытталган. Тарихи маалыматтар боюнча Жети Суудагы көтөрүлүштү басууга 7000дей регулярдуу аскерлер катышкан. Алардын 1000-и атчан казак орустар болгон. Буларга кошумча август айында дагы 2 полк, жөө аскер, 240 атчан аскер, 16 замбиреги, 47 пулемету менен келип кошулган. 1916 жылы 15 августта Жети Суу областынын аскер губернатору Жети Суудагы орус дыйкандарынан жөө жана аскер кошуундарын түзүү жөнүндө буйрукка кол койгон. Натыйжада мурдатан эле куралданган орус казак дыйкандары кошуундарды түзүп, көтөрүшлөрдү базууга аракет кылышкан. Куропаткин 1916 жылы 12 августта аскер талаа сотторун түзүү жөнүндө буйрукка кол койгон. Натыйжада аскер талаа соттору сурак жүргүзүлмүш болуп, кээ бир жерлерде сурак жүргүзбөй эле көтөрүлүшлөрдү топтоо менен кырып салган учурлары болгон. Акыркы салгылашуу 16 жылы 21-28 августта Каракол шаарынын чекебелинде жүргөн. Мында начар куралданган 7000дей көтөрүлүшчү оң сол канаттарга бөлүнүп, мыкты куралданган Россия аскерлери менен беттешкен жана кыргынга учураган. Ушундан кийин жеңилген кыргыз эли баш аламан Кытайды көздөй качкан. Муну кыргыз эли улуу үркүн деп коет. Жазалоодон корккон аман калган кыргыздар самсып Кытайдын чек арасы көздөй умтулган. Үркүн августтун аягы сентябрдын башына туура келгендиктен бул мезгилде Кытайга өтүүчү бийик ашуулардын баары кар басып жабылып калган. Ошондуктан Кытайга эптеп качып бараткан кыргыздардын
Көбü aşuu jabılgan yerlerde suuka toңup ölgön. Alardın sööktörünün ayrımdары uşu күнгө чейин gömülbey жаткандыгы albatta ökünüştü. Suudan ötүүдө, Нарын дарыясынын башы Карасайдан ötүүдө көп кишилер чыгымга учураган, белден көп киши өлгөн. Аны жерлерден орус аскерлери тозуп алып, пулемет, бататар мынтык менен кыргандыгы жөнүндө көптөгөн тарихи маалыматтар бар. Кытайга Жети Суу областынан 332 000 адам качкан, алардын 130 000-и кыргыздар болгон. Кытайга аман-эсен өткөн кыргыздар дагы ал жактан ачарчылыктан кырылган. Ал жака өтүп барган жазалоочу аскерлер кыргыздарды жерлерден тосуп алып кырган учурлары болгон. Көтөрүлүштү басууда жазалоочу отрядтар мыкаачылыктын эң четки түрлөрүн көрсөткөн. Күйдүн Беловодскийинде 500 адам көтөрүлүшкө катыштыңар деп кармалып, 500 тең штык менен сайылып өлтүрүлгөн. Көлдүн ак суусунда дагы 500 адам кармалып, алар дагы штык менен өлтүрүлгөндүгү жөнүндө архивдик документтер бар. 1916 жылы 16 октябрда Түркістандың генерал-губернаторы Куропаткин крайдын советинде атайын план бекиткен. Бул план боюнча Чүй жергесин, Ысык көл кылаасын кыргыздардан толук тазалоо, кыргыздар жашаш үчүн атайы Нарын уездин түзүп, кыргыздарды ошол жака көчүрүп, ал жактагы орустарды Чүй менен көлгө көчүрүү жөнүндө планды бекиткен. Ушундай пландын ишке ашышына, кыргыздардын мекенинен ажырап жок болуп кетишине 1917 жылы февраль айында болуп өткөн революция, андан кийин октябрь айындагы Улуу Октябрь революциясы тоскоолдук кылган. Совет бийлигинин орношу менен кыргыз эли кыргындан кутулуп, мекенине кайтып, жаңы турмуш баштаган. Бул жөнүндө эмки лекцияларда сөз кылабыз.